Momda ээн талаага отуруп калсам тура албайм. Бирдекени мындай жөлөп мынтип кармап эметмечи тура албайм ушул. Жыгылып кеттиңизби же? Эмнеден болду? Мен о илгери бир өзүм футболист болчумун, футбол ойноп жүргөн бала болчумун. Анан футбол ойноп жүрүп анан баягы 1,5-2 этаж эмеден мындай плита стройкада монтаж кылып атып плитанын чекеси сынып кетип анан буту менен түшүп кеткен. Буту менен түшүп кетип анан жакшынакай эле жүгүрүп чыгып кетип калгам. Эчтеке неме ооруган жок, эчтеке болгон жок. Анан жүрүп эле мына канча жыл болуп калды, бир 10 жыл болоюн деп калды окшойт. Резко кармады, баспай калдым да. Ошо менен врачка бардым, врач карап туруп эле $6,000 деди. 2 бутунга темир коюш керек. Анан ошол $6,000 таба албай жүрөм. Ал ошо только операция кылып элек темирге жетет. Анан дарыланганымга да бир где-то $1,000 кетет деген. Kızım эми күнүнө салбайм, эми анда санда баягы үйдө караганга киши жок болуп калганда айла жок салып кетишке туура келет экен. Түшүндүм. Себеби келинчегим бир жерге подработкага чыгып калат. Келинчегиңиздин туруктуу жумушу барбы? Туруктуу жумушу жок анын. Ал ошол эки баланы карап үйдө болчу, анан ошо азыр анда санда бир жерге чыгып коет, бир 500 сомдон подработкага. Ошондойбу. Ошондой жанагындай. Халтура деп коет эмеспи ошондой? Кафе, мафе, балекет, салекет. Ошондой эле жозу бир жерге реализатор болуп калат. 500 сомдон эме төлөп берет. Эртең кечке чейин. Таксиде иштеген ошо бутум кармам, бутум мурун соозунда деле мындай иштечимин. Башка жакта иштеп, анан кечки мындай подработка кылып чыгып коюп, бензин таап ушинтип койчумун. Анан мындан кийин мен азыр башка жумушка башка иштей албайм эчтеке. Мени не трудоспособный деп чыгарган. Балдарга ушул нан, чайына таап берип атам, өзүмдүн бутумдун операциясына эчтеке жок, ушинтип жүрөм мен. Баягы Кудайым эме кылып атат. Эми жанагы документтериңизди бир сыйра көргөзүп коесузбу, баягы тактык үчүн? Инвалидтиби? Мынакей. Бул эмеге группага чыккан инвалид эмеден. Бул эмне документ? Ошо эмеден, вытектен чыгарган. Эме группа берип, эме диагностика коюш. Бул жагы мынакей.